жүрүп иштеп, андан кийин турмушка чыгып кеттим жетегизгө. 2009 чыктым. 19 жаштарымга, 18-19 жаш болчу. Ошол жакта жүрүп, анан 2 балалуу болдук, бир кыз, бир эркек балалуу болуп, анан кырсыкка ошо жетегизден кабылдым. Караколго барып келатып, ошондо чоң катуу кырсык болуп, ошондон улам басуу мүмкүнчүлүгүмдөн ажырадым. Ал убакта 24 жашымда болчумун, азыр 34-35ке чыктым уже. Оор операцияларды башынан өткөздүм, аябай чоң операциялар өттү. Калп айтпасам, 1 жылга чукул ушундай катуу стресс менен жаттым. Анан бир тааныш эже Роза Бегалиева деген эже бар болчу. Тааныш болчумун да, мындай эле больницадан таанышып калган элем. Анан ошол менен анда-санда сүйлөшүп калып турчумун. Анан ушу Бишкекке келдим деп чалып калганын айтсам, ушундай равенство деген уюм бар, ошого келип көрбөйсүңбү, ушундай кыздарга көп жардам берет деп чакырды. Негизи башында авария болгондон кийин жашоомду вообще үмүтүмдү үзгөм да, даже такырым жашоого мындай көз карашым вообще башкача болчу. Мен өзүм кол салган күндөрүм болгон. Анан азыр мурунку Светамын, азыркы Светаны тандаса, азыркы Светаны тандамакмын. Анткени басып жүргөндө жетишпеген нерселериме отурганда жетиштим да. Ушунун баарына себепкер бир эле Гүлмира Казакынованы элестетем. Равенство уюмуна аябай терең ыраазымын да. Азыр тилекке каршы кыздарыбыз тарап кеткен, ушу мартка чейин, күн жылганга чейинчи. Азыр ушу центрда калган кыздар, центрда 3 кыз бар, центрда ошолор менен. Центр деген 2021 ачылган. Мен центрда администратормун. Ошо центрда жатам, центрда кыздар да жатат да. Ошолорго менен жашайм, ошолор менен турам, ошолор менен күнүм өтөт. Шыгыл эле ошо центрдин ичиндебиз да. Бияққа келгенде биринчи эле жалаң гигиена жагын үйрөтөбүз. Анан бара анан аттарын жазганды, кол койгонду үйрөтөбүз да. Атак бизге деген элементарный чачтарын, тырмактарын, элементарный ол бестерин салына албаган кыздар келет да. Үйдөн чыкпаган, эч жакты көрбөгөн кыздар келип түшөт да. Бүт баарын үйрөтөбүз, эми өздөрүнө эмне керек болсо. Жолдо жүрүү эрежелерин үйрөтөбүз, жолго алып чыгабыз, магазинге алып барабыз, соода кылганды, акчаны, ошонун баарын үйрөтөбүз да. Коомдук фонду менен иштешкен биринчи. Ошол уюм аркылуу равенство Гүлмира эже менен таанышып калгам да. Ошол аркылуу фонд аркылуу 2014-жылы таанышкам. Мурун аябай мындай тартынчак эле, мындай сүйлөбөйт болчумун аябай эле. Мындай ушу равенствого кошулгандан бери мындай тартынбай калдым да, тартынбай сүйлөп, башка жерлерге барып аябай активный катышып калдым да. Мурун аябай сүйлөөчү эмесмин, мындай тартынып, бир сүйлөсө макул сиздерге туура деп эле жүрчүмүн да. Өз алдынча жүргөндү үйрөндүм. Азыр таксиге чакырып өзүм деле барып келе алам да. Досторум менен жолукканга барып келем. Өз алдынча жүргөндү үйрөндүм бул жактанчы. Көп эле пайдалуу жактары көп болду десем болот да. Кетчүлөр кетет, калчулар калат. Анан тихий час болуп эс алышат кыздар. Эс алып тургандан кийин кечки тамагыбызга киребиз. Кечки тамак жасап ичип алгандан кийин анан кыздар бош болот ошол убактарда. Ал убактарда ырдашат, чогуу отуруп ырдашат. Чогуу отуруп туулган күндөр болуп калат. Ата-энелер кээ бирлер бияктан тозуп койгула деп торт алып келип берет. Аны жешет, бийлешет, каалоо тилек айтышат. Өзүбүздүн көңүлүбүздү өзүбүз көтөрөбүз да, короче. Муңайып калбашыбыз керек да. Аруу таңдай маанай арылганың,
Шаңға бөліп барын күлгөнүң мени, билип жаман жолго баспагың, ак телиңди таза бойдон сактагың. Максаттарым аябай көп, бирок спорт жагына машыгып, ушу спорттон ийгиликтерге жетким келет да, көп. Ошо спорттор менен машыгып, убактым болсо баардык спортко бармакмын, өзүмдү сынапчы. Ийгиликке жетким келет ушу спорт менен, максатым да ошол. Негизи адам баласы максат кое бериш керек да. Үмүт кыла бериш керек деп коет го. Максат менен жүрүш керек.